Бүгүн биз курттар жөнүндө, паразиттер жөнүндө айтамын. Демек, паразиттер адамды кандай кылып кыйнады? Бүгүн келген энекебиз, жашыңыз канчада? 83'te. 83'te. Siz bizge gelgende emne kıynalıp, sizin denizde emne kıynap geldiler? Ошол жөнүндө айтып бериңиz. Meni врачтар тиги аллергия деп дарылады. Барбаган жерим калган жок тиги. Номер тиги 7-нчи микрорайондогу аллерголог докторго барсам, ал эме өтүңдөн эметип атыптыр, өт жоктон кыйналып атыпсың деп дары берип анан жуунуп атыр самынга жуунуп анан мас сүйкө деп текшертилди. Ошондой мас жазды. 250 граммдык маздан жок дегенде 10дон ашыкты алып сүйкөдүм. Андан да пайда болгон. Андан кийин сизди денеңизде кайсы жерлерди кычыштырчу? Мени кычыштырганда бүт эле башымдан бутун башына чейин эле бүт денемди кыптап кеткен, бүт бара эле кычырды. Бир жерин тырмасам кайра бир жери чыгып. Ошентип кыйналып анан такыр кыргыздын молдосуна да барып такыр эч жерден жазам болбой койгон. Түн уйкуңуз кандай эле? Анан түн түндө уйку жок, таң аткыча тырманып. Анан жуунуп сууга анан жана мазы менен кичине сүйкөнгөндөн 1 саат 2 саат уйку болбосо күн түнү жогдо кычышып эле тырманып. Аппетитиңиз кандай болчу? Тамакты курттар тарап кылат экен, тамак жегим келип ачколок боло баштаган кемпир башым. Анан көрсө, ал биз тамактанган тамактан курттар да кошо тамактанат экен. Алыңыз куруп, шайыңыз кетчү беле? Алым кетип, чайманым кетип, тиги ичкен тамагымды баары курттар жеп атса өзүм иштик ачка боло баштадым. Так, эми кандай азыркы күндө кандай сезип атасыз өзүңүздү? Анан телевизордон тиги Гүлсайна Бапаеванын интервьюсун кыздарым көрүп калып, анан ошону чалып, анан ошол клиникага келдим да. Гүлсайна Бапаеванын клиникасына келип, анан бир тамчы кандан анан эменин баарын көрсөттү бүт. Денемдеги кандын ичинде жүргөн паразиттин баарын көрсөтө баштады. Көрсөтүп анан ошол күндөн баштап лечение алып, анан мына бүгүн 12-13 күн болуп калды. Ошондон эмени алдым, массаж алдым 10 жолу. Анан анын сүйкөгөн бибисон деген май бар экен, андан сүйкөн. Анан аны кыздар массаж кылып атты. Анан перекис водород менен эметилген укол бар экен, 10 жолу укол алдым. Bir укол 500 сомдон, 5000 сомго. Андан кийин анан тиги эмесине сүлүк курт коет экен, ал курттарын, сүлүк курттарын койдура баштадым. Анан ошентип атып ушул күндө Кудайга шүгүр, денемдин кычканы басылып. Сиз ошо бүгүнкү абал жөнүндө айтып бериңиз. Бүгүнкү күнгө кантип калдыңыз? Бүгүнкү күндө аябай жакшы болуп калдым. Мен булардын берген диетасынын бирөөнү да бузбай, саат мүнөтүнөн да калтырбай, жадаса бияка массажга келгенде дагы тиги суумду, кислородумду көтөрүп алып ала келип ичип, бирде диетасын бузбай, массаждарын колуман келишинче жасап, анан бер жакта кошумча массаждар бар экен, алардын баарын жасап, бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, уйкум да жакшы. Баштагыдай соргок болбой калдым, тиги курттар менен тамак жебей калды. Мен өзүмдүн диетический тамагымды өзүм жеп, өзүмө организмиме уйкуңуз кандай болуп калды, уйкуңуз? Уйкуңуз кандай болуп калды? Анан уйкумда тынчы жакшы болуп калдым, жакшы уктайм. Уйгутса да болбой. Анан жакшы буюрса. Анан эгерде ушундай ооруга дуушар болсоңор, кычышкан ооруга дуушар болсоңор, кычышып атабыз деп тырманып жүрө бербей, тышындагы тырмангандардан майда жок экен, тырмантып коюп, ички дүйнөнүн ичиндеги ички кандын ичине кетет, кандын составында жүрөт экен. Келип ушу Гүлсайна Бапаевага каныңарды текшертип, кычышкан ооруңарды айыктыргыла белгиле. Ушул Гүлсайна Бапаеванын ушул дарылап аткан пациенттеринин баары жакшы болуп айыгып, иши кылымга чейин өркүндөп өстү. Рахмат, рахмат. Сиздер оорубаңыз, балдарыңыздын бешенесине көп жашаңыз. Урматтуу мекендештер, мен эмнени айтайын деп атам. Биринчиден энекем батыр эне, Азамат, абдан кругозору чоң, кругозору развитый, акыл эси азыр 83-кө чыкса дагы абдан жакшы, память да жакшы, сүйлөгөнү дагы жакшы, өзү мына китеп, макал ушуларды кошуп сүйлөгөн, абдан активдүү, позитивдүү энекен да. Эмне үчүн ушунчалык организмде
абдан көп паразит болуп кетсе дагы ошого чыдап жүрдү. Себеби деген эң биринчи нерв системасын жашкармаган. Нерв система, мен дайым айтам да, урматтуу мекендештер, жакшы болуш үчүн сиз окуу, мен тиги менен ооруп калдым, мен бул оору менен ооруп калдым деп мынтип мүңгүрөп, чүнчүп калбастан мындай көңүлдү ачык коюш керек. Жок, мен жакшы болом. Мен жакшы болом. Эртең менен туруп мен бактылуу болом. Мына энекемдин биринчи немеси, позициясы ошо эч жеңилген эмес да. Ооруга жеңилген эмес. Жок, кокуй, тиги жакта бар экен, мен барайынчы, ошону жасап көрөйүнчү. Аны жасап көргөн. Кокуй, бул жагына барайынчы, аны да жасап көргөн. Мен сүйлөшкөндө эле абдан таң калган. 83-төгү адам бардык нерсени унуткан жок. Бардык нерсени бардыгын билет. Акыры абдан жакшы да. Бул деген нерв системасын жашкармагандык. Демек, урматтуу мекендештер, ушул жерден айтып кетейин. Кимде ким кандайдыр бир ооруга, оору бул бир профессор айткан, бул абал деген да. Силер мына азыр жаман эле абалда турасыңар. Аны жакшы кылып койсо, жакшы абалга өтө аласыңар. Ошон үчүн мен ооруп калыпмын деп нервиңерди жерге төмөн каратпастан көңүлдү өйдө көтөрүп туруп, нерв системасын караңыздар. Эми канды көрдүк, чындыгында мен силерге дайым мына ким мени көрүп жүргөн болсо билет, кандын ичинде эритроцит деген бар. Мына ошол эритроциттердин ар биринин ичине паразит кирип алган, курт кирип алган. Ошол эритроциттин жанында курттар жашап атат. Эң көп, чындыгында мен практикамда эң көп курт абдан көп көрдүм да. Анан адам кычышып, кыйналып келген, мен айттым, сиз жакшы болосуз, себеби деген мен практикама таянып айта алам дедим. Практикада мындай нерсени биз көрүп атабыз. Абдан сүйүндү, жакшы болуп калсам гана деп. Анан баштадык. Демек, ошо биз өзүбүздүн ыкмабызды баштадык, ошону ала баштады. Сизге рахмат. Эмне үчүн? Сиз 83-кө чыксаңыз дагы көрдүңүзбү? Биздин кыргыз элине мисал болуп атасыз да, диетаны кармап атам деп. Көбүнчө биздин мекендештер диета кармай албайт, айткан нерсени жасай албайт. Сиз үйдөн 5 көнүгүүнү жасап аттыңызбы? Мынтип денени, мына 5 көнүгүү, мен кыргыз, мына ким келсе эле айтам, 5 көнүгүүнү жасап атасыңбы деп. Ооба десе, абдан жакшы. Жасабайм десе, анда мен сени менен сүйлөшкөн деп келем. Чындыгында 5 көнүгүүнү үйдөн жасады, тамакты, диетаны бузган жок, сууларды ичип турду. Биз айткан нерсенин баарын жасап турду. Адам жакшы болуш үчүн өзүн сүйүш керек. Өзүн сүйүп ошол нерсени жасаш керек. Анан жасабай эле жакшы болбой атам деп, жакшы болбой атам деген нерсе, демек ошол адам эринчек болот. Жамбайнеге. Эринчек адам мен айткан нерсени жасабайт, анда жаман абалда жакшы абалга өткүсү келбеген болот. Демек, адам эң биринчи айткан нерсенин баарын жасаш керек экен да. Рахмат сизге дагы. Мына мен келген пациенттер жакшы болуп атканда мен ошол адамга рахмат айтам да. Эмне үчүн? Ошол адам укту адамдычы. Мен ошол үчүн мынтип коем, адамдар уккан пациенттер, чала уккан пациенттер, укпаган пациент болуп бөлүнөт менде адамдар. Сиз абдан уккан пациент болдуңуз да. Ошол үчүн сиз өзүңүздөн ушул натыйжаны көрдүңүз. Чала уккан пациенттер чала жакшы болуп жүрө берет. Укпаган пациенттер мен жакшы болбой атам деп жүрө берет. Демек мен ар бир мекендешке, ар бир адамга кимдин абалы жаман болуп калган болсо, мен сиздерди абдан жакшы уккан, послушный пациент болгула демекчимин. Демек эми азыр эми ушул боюнча мен сизди 3 ай үйгө жөнөтөм. 3 ай сиз үйдөн ошо мен айткан 5 көнүгүүнү унутпайсыз. Тамакты ошол боюнча ичип тура бересиз, сууну ошондой ичип тура бересиз. Денеге баягы шыва деген виватон бар болгон болсо үйдө күнүгө кыздарыңыз аны шывап берсин, ошол виватон түгөгөнгө чейин дагы шывай бересиз. Дары-дармекти 1,5 айга жетет, берген дары-дармек түгөп калса дагы келип экинчи курсын. Пастан түгөп ошо түгөсө пастаны кайра берем дагы, ошону 2 курс ичесиз. Ден соолук калын, саламатта болуңуз. Рахмат.